бар болгон бишкегимсен. FM 88.5. Адам үчүн эң кыйыны күн сайын адам болуу. Чыңгыз Айтматов. Кутман таң Марал радиосунун ардактуу угармандары, мына ушул сааттан баштап, ушул күндөн баштап, ардактуу угармандар, дал ушул 8-ден 9-га чейин эми мындан ары радио тренинг болот экен. Мына ушундай кубанычтуу кабар менен келип калдым. Кызматыңыздарда Назгүл Акунова. Ал эми ардактуу угармандар, эмне болгон тренинг деп турган болсоңуздар, Марал радиосунун буга чейин дагы угармандарын кубантып келген эл аралык деңгээлдеги коуч Максат Муктаров бүгүн дагы бизде конокто. Сиздердин суроолоруңуздарга жооп берет. Жогоруда айтып өткөндөй эле Чыңгыз Айтматов атабыз айтып кеткендей, адам болуу адамга күн сайын адам болуп туруу кыйын экен. Андыктан адам болуу үчүн дагы көп сабактарды алышыбыз керек экен, дагы көп нерселерди үйрөнүп, дүйнө таанымыбызды кеңейтип дегендей жаңыланып турган замандан артта калбай үйрөнүп турушубуз керек экен. Мына ушул Максат Муктаров агабыз бүгүн бизде конокто, ошондой эле жардамчысы лайф коуч Чыңгыз Жапаров дагы бүгүн бизде конокто. Өнүгүү бакыт деген теманын алкагында сөз кылабыз. Азыр жакшы бир баянын угуп, андан кийин суроолоруңуздар болсо берсеңиздер болот. Телефон номерубуз 0312 68 06 06 жана 0709 68 06 06. Анда мен микрофонду конокторубузга узатайын. Сиздерге ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Саламатсыздарбы дагы бир жолу? Саламатсызбы? Кутмандыгыңыз менен. Чыңгыз мырза. Бүгүн бакыт бул өнүгүү деген теманын алкагында тренинг болмокчу. Максат мырза баштай берсеңиз болот. Деги эле биринчи тренинг деген баштап кетпейли. Мисалы лайф коуч эмне деген жаңы уккандар болушу мүмкүн. Бул коучинг деген мындай бизге түз которгондо машыгуу дегенди билдирет. Же машыктыруу, to coach деген машыктыруу болот. Жашоого машыктыруу деген бул жаңы тема болсо керек дейм угуучуларга, көптөгөн элдерге кандай деген жашоого машыктыруу деген. Деги эле биз мындай өсүп атканда мектепке барабыз, мектепке, садикке барабыз, бала бакчага, мектепке, университетке, анан ушундай илимий институцияларда окуйбуз дагы, ошол жерде биз билим алабыз. Анан ушундай нерсе бар, мындай жашоодогу маанилүү нерселер эмнегедир ушул мектептерде, университеттерде жок да. Мисалы, мен өзүмдөн айтсам, менин ата-энем дагы канчалык окуган киши болсо деле, мен мисалы финансовый грамотность деп коет го, баягы мисалы акчаны кантип пайдалануу, же үйлөнгөндө кантип бактылуу жашоо, же балалуу болгондо баланы кантип тарбиялоо, Туура тарбиялоо. Туура тарбиялоо дегенде, эми тарбиялоо дегенде туура. Туура тарбиялоо. Ушундай нерселерди мындай маанилүү, өзгөчө маанилүү. Мисалы карасаңыз, биз ушунча жыл убакыт короттук, мисалы мектепке, университетке, анын аягында диплом алдык, анан жашоого кирдик, үйлөндүк деген сыяктуу. Ушунча нерсе, ушунча жыл окугандан кийин бирок ошол жерде маанилүү нерсе, мисалы кантип мен урушпай, талашпай жашайм үйдө. Ар кимдин өзүнүн теориясы бар да, мисалы ата-энелерибиздин, башкалардын. Бирок канча дагы баарыбыздын көйгөйүбүз бар, туура. Үйдө бир чыр-чатак чыгат. Анан балдарыбыз биз каалагандай чыкпайт, анан аны ойлонобуз, мектепке бериш керек, ошондо жакшы чыгат да, бирок мектеп ал нерсени кыла албайт да. Мындайча айтканда, жашоодогу маанилүү нерселердин мектеби жок деген. Сизде баргансызбы, мисалы, кантип келинчегим менен бактылуу жашайм деген бир Андай факультет жок. Факультет жок. Мектепте сабак жок, Ушул азыр Америкада коучинг индустрия деп коет, коучинг индустрия экинчи бат өнүгүп келаткан да, 25% бекен ушундай. Биринчиси IT технология. Ошого бул эмнеге ушундай бат өнүгүп келатат, анан аябай популярный болуп атат. Анткени ошол мектепте жок, же биздин баягы билим берүү системасында кирбеген ушундай эмелер, сабак деле, тренингдер деле, ошолор жок болгон үчүн бул азыр ошол частный индустрияда өнүгүп келатат. Ошого биз дагы, мен дагы өзү 4 жыл мурда ошол коуч болдум. Коуч болдум деген андан мурда да коуч экен, бирок мен коучинг деген таптым. Андан мурда деле мен мисалы англисче сабак берип жүргөндө, жөнөкөй сүйлөшүп атканда эме деп айтат элем да, мындай элдерге мындай проблеманы чечет экен, шыктандырат экенмин, дем берет экенмин, бирок өзүм ал эме бар экен, профессия бар экен билбейт элем. Ошондон кийин 4 жыл мурда таптым, ошондон бери азыр мен коучмун. Эл аралык коуч деген, анткени азыр мен Кытай жергесинде турам, анан башка өлкөлөрдөн чыкса ошол жака барам, Кыргызстанга келип турам, жылда 2 жолу же 3 жолу. Ошол бүгүн темабыз эми бакыт деген эмне деген, же өнүгүү бакыт деп жазган.
деги эле чыңгыз мырза, мисалы сиз иштеп атсаңыз иштериңиз кандай десем эмне дейсиз? Абысына көбүнчө адамдар жакшы, Жакшы Кудайга дейт. шүгүр дейт мындай. Мындай жактан ушундай. Бирок ал бизде көңүлүмүз шатат, бирок кээ бирде жаман болсо да биз жакшы деп кое беребиз да, туура. Бирок чынында эле жакшы болсо, жакшы деген эмне деген сөз? Иштеп атсаңыз акчаңыз көбөйүп атат да, мисалы, же зарплатаңыз Белгилүү бир өзү каалаган жыйынтыкка жетип атат деген сөз да мындай. бактылуу. Ошол жыйынтыкка жетүү деген сизге өнүгүү болуп атабы, өнүгүү болбой атабы? Белгилүү бир деңгээлде өнүгүү. Мисалы зарплатаңыз айталы 20 миң сом, анан эме болду, айлыгыңыз көтөрүлдү, айлык эмеңиз 30 миңге чыкса, сиз сүйүнөсүзбү? Кубанам. Кубанасыз, бактылуу болосузбу ошондо? Ооба. Балаңыз баса элек болчу, мындай 9 айлык болчу, эми басып калды, анан кандай болду сиз? Анан балам басып калды. Улам 9 айлыкка чейин улам бир эмелер чыккан соң кубанасың дегендей. Туура, мындай биз баланы жаткырып койсок, анан жылабайт го, уже жылып калды дейбиз, анан кийин басып калды, анан Күлүп чуркап калды, калды. сүйлөп калды. Ошентип бул жерде көрдүңүз, сиз өнүккөн сайын сиз бактылуу боло баштадыңыз, туурабы? Ошондо бир мындай кыскача айтканда, бир нерсеңиз өнүксө, бакыт келе баштайт. Мисалы, ошол эле нерседе, мисалы мен коучингде өнүккөн сайын, жаңы нерсе үйрөнгөн сайын мен мындай бактылуу болом да. Ошол нерсени эл менен бөлүшөйүн, ошол нерсени менин окуучулар менен же менин машыгуучулар менен бөлүшөйүн деп аябай кубанам. Ошо башта эле деги эле адамга бир нерсе өнүгүү келсе, акча жактан, бул финансы жактан дагы кайсыл жактан, мындай жөнөкөй социалдык жактан, мисалы даже дене, мисалы залга барсаңыз, утуру барган сайын денеңиз мындай фигураңыз чыгып атса, эмне болосуз, бактылуу болосуз, туура. Ошо сыяктуу. Деги эле ошо өнүгүү болгондо адам бактылуу болот экен да. Буну эгер сиз де мындай бактысыз болуп атсаңыз, биринчи өзүңүздүн ошол биз 4 тармакта тренинг кылабыз көбүнчө. Биз 4 тармакка маани беребиз, басым жасайбыз. Англисчесин айтып кетейин, мисалы health, wealth, love and happiness. Health деген эмне болду? Денсаулык, wealth байлык, ошо акча, байлык, үй жай дегенде, анан love, сүйүү, анан happiness, бактылуулук. Ушулардын бирөөсүндө эгер бир эме аксап калса, кемчилдик болуп калса, анда бүт баарына таасир берет да. Мисалы айталы, биринчи, эгер денсаулык жок болсо, анда байлык дагы эме керексиз болуп калат, же байлык кыла албай каласыз да, кыйынчылык болуп калат. Иштей албай каласыз, мисалчы. Же болсо деле анын мисалы кээ бирлер бар го, денсаулыгу улам каалаган табагын жей албай калат. Ошол каалаган жерде бара албай калат, ушул сыяктуу да. Ошондо тигил жагына маани, ошон үчүн денсаулыкка кам көрүш керек. Ошол денсаулыкту өнүктүрүш керек, мындай айтканда. Мисалы туура тамактануу, андан кийин ошол мисалы спорт менен машыгуу деген зыян арылуу, ошол мисалы. Анан жаман привычкага таштабай мындай тамак боюнча. Экинчиси эмне болуп атат? Байлык. Мисалы байлык мен ушул убакка чейин мындай болду да, өнүгүү боюнча айтып кетейин. Мисалы кичинебизде мындай нерсе бар да, акча адамды бузат, акча мындай көптүрүп жиберет, көзүн май басып кетти. Көзүн май басып кетти, же мындай акчасы болуп бузулуп кетти деген ушундай сөздөр болот да. Мындай айтканда биз акчага негатив менен өскөнбүз да. Азыр мен өзүм ойлодум да, эмнеге акчага ошондой, анан мен түшүндүм, ал туура эмес нерсе экен. Акча жаман, акча эме дегендерге мисалы айтып кетсек, бул акча деген жөн эле бир эме да, бир зат, биз ошо курал, ошону менен биз бул дүйнө ошону менен азыр иштеп атат да, акча мененчи. Аны биз билбейбиз, акча каяктан табылат. Мен кичинемде ата-энем акча каяктан табылат деген билбейт элем да, иштеп келип атабы депчи. Же акчаң болсо эмне кылышың керек билбейсиң да. Ошону билбеген үчүн ичиңде эгер бир нерсеге баягындай сиздин мисалы бир нерсени жакпаса, сиз андан качасыз. Мисалы могул жерде жылан турса эмне кыласыз? Жылан, ой кандай жылан деп кармайсыз, качасыз да. Эгер ошон үчүн эгер акчасы болгусу келгендер, акчалай өнүккүсү келгендер дейин, биринчи очередь акчаны мындай жаман дебешиңиз керек да. Акчаны мындай жакшы көрүшүңүз керек. Кантип бизде акчаны жакшы көрүп калганда акча жиндиси деп баягындай эме жаман сөздөр бар го. Ал жерде мындай жакшы карасаңыздар, ал акчаны сүйгөн киши просто акча жөнүндө ойлойт да. Кантип акчасы тапсам болот, акчамды кантип көбөйтсөм болот дегендейчи. Ошон үчүн сиздер эгер акча, байлык кааласаңыздар, ошол нерсени жаман көрбөңүздөр. Мен азыр өзүм канча тренинг кылсам дагы баягы подсознание калган окшойт да, баягындай жакшы эме жок да. Бирок өнүгүп атат. Мен айтам, акча бул баягы жамандыктын эме символу эмес. Эгер акча жамандык символу болгондо, анда акча деген жөн эле баягы liquid деп коет да. Мурда мисалы тарыхта эмне кылат, мен картошка алып келем, сиздер эмне бартер кылам да. Ошолор ушунчалык кыйынчылык болгон үчүн акча чыгарышкан, акча оңой таралат. Ошого өнүгүүдө акчаңызды да көбөйткүңүз келсе, анда акчаны биринчи жаман көрбөңүз. Жана дагы айтып кеткен эме бар го, акча адамды бузбайт, Warren Buffett. Акча адамды бузбайт, ал адамдын ким экенин мына ичиңде ачып берет депчи. Туура. Мен ошого ишенем, мындайча айтканда, эгер бир адам жаман болсо,
ичинен кек сактап жүрсө, мынтип аябай эме болуп турса, ошол убакта акчасы жок, көрсөтө албайт да. Ал тигилер акчасы бар эме болсо чыгара албайт. Эмнегенде акчасы жок да. Анын качан акчасы болгондо баягы ичиндегин сыртка чыгат. Эгер жаман киши болсо жамандын чыгарат, бирөөгө көрсөтөт, бирөөнү эме кылат, мисалы сотко берет же бирдемке кылат, ошол сыяктуу акчасы менен. Анан эгер жакшы киши болсо, мен тааныйм, бир канча балдар тааныйм. Мисалы убагында айлыкка иштеп жүрсө, кийин бизнес кылып байып кетти. Алар аябай мындай благотворительный эмелерге берет, анан жардам берет, мисалычы мен кээ бир студенттер кыйналып калса ошого бер деген, ошолор көрдүм да. Ошондо эгер сиз жакшы киши болсоңуз, анан акчаны сүйсөм акчам келсе жаман болуп, андан коркпоңуз, өнүгө бериңиз. Анткени ичиңиз жакшы болсо, акчаңыз болгондо ичиңизде жакшы нерсе чыгат. Ошон үчүн мисалы бирөөгө жардам бересиз, ошо акчаңыз менен туугандарыңызга жардам бересиз, өлкөңүзгө жардам бересиз, айылыңызга бирдемке курасыз, туурабы, мектеп курасыз. Ошол сыяктуу да ал нерсе өнүгөт. Ичиңизде кыла албаган жакшы нерселерди ишке ашырат, ошол болот. Мүмкүнчүлүк болот. Аябай сонун айттыңыз. Ошондой болот. Анан үчүнчүсү сүйүү. Деги эле сүйүү менен жаралган нерсе. Мага айтышат да, мисалы сүйүү жөнүндө. Сүйүү деген нерсе аябай мындай, эгер ушу сүйүүнү колдоно алсаңыз, көп нерсеңизди бат эме кыласыз да. Мисалы айтат да, Максат байке кантип аңгич үйрөнөбүз, кантип бат үйрөнөбүз, ошол сыяктуу нерселерди айтканда мен айтам, просто аңгичтен сүйүп калсаңыз болду, эчтеке кылган кереги жок. Мисалы болот го, жигиттер мисалы кызды сүйүп калса эмне болот? Таң аткычын уктабай айтат. Ошол жерде күтөт. Бул сүйүү уже адамды эме кылып койт да, мындай оору сыяктуу да, оору дегенде бар го баягы андай. Эми жакшы оору дейли, мындай. Ошол сыяктуу сүйүү бул аябай маанилүү нерсе. Деги эле бул сүйүүнүн артынан канчалаган нерсе болот да. Сүйүүнүн артынан анан сүйүү бул адамдын эмоциясы го. Акыркы жолу Тони Роббинс айтканда, мисалы дүйнөдөгү эң күчтүү нерсе дейт, адамдын эмоциясы дейт. Ошол эң күчтүү бул нерсе, бул движок да, мындай түрткү да. Ошол сүйүү менен дүйнө курулат. Мындай тынчтык болот, сүйүү менен согуш болот, сүйүү менен үйлөнөт. Сүйүү дегенде эмоция менен үйлөнөт. Эмоция менен жакшы колдоно албаса эмоцияны ажырашат. Ошондой сыяктуу да, бул аябай күчтүү да. Мисалы бизге тренинг келгенде ошо ажырашып кеткендер же баягы үйдө проблемасы болгондор келет да. Анан мындай карасаңыз, кичинекей эле проблема, сырттан карагандачы, бирок эмоция ушунчалык күчтүү болгон үчүн сиз аны логика менен айта албайсыз да. Бизде айтып коет чоң эле кишиге, мен аны урушуп койдум, ал жакшы жашабы деп айтып койдум. Андай нерсе болбойт да. Бул мисалы жиниңиз келип турганда аябай аны логика эме иштебей калат да. Ошон үчүн сүйүү аябай сүйүү дегенде эмоция аябай күчтүү да. Ошо үчүнчүсү эмоция, сүйүүдөн жөнүндө мисал барбы сизде? Сүйүү жөнүндө балага сүйүү бергенде, мисалы бала тарбиялоо боюнча кайрыла турганбыз, ошол жерде балага берилген сүйүүдөн улам баланы мындайча айтканда шыктандырып, жаңы ичин ачып чыгара турган нерселерди чыгарат да, мындай өстүрөт, өнүктүрөт аны. Мындайча айтканда ага бир кол канат болот да, уча турган. Туура айтасыз. Ошол менен мисалы сүйүлгөн, аябай сүйүлүп өстүрүлгөн үйдөгү бала менен мындай жек көрүлүп же бир кыйынчылыкта өгөй, мисалы өгөй ата же башка менен чоң баланын айырмасы аябай чоң да, мындай. Сиз бала жөнүндө айтып кеттиңиз да, туура. Бала жөнүндө да ал жерде ошол сүйүү. Ооба, туура айтасыз. Мисалы мындай нерсе бар экен да, аны детально өтөбүз го, эми бала боюнча өткөндө. Сүйүү дегенде балага мисалы сүйүү, биз айтабыз го, сүйүү көп сүйүп эркелетип койдум дегенчи. Аны адден өтөбүз го, бирок ушул сүйүү дагы көп эркелетип койдум деген нерсе жок экен. Мындай нерсе канчалык сүйсөңүз ушунчалык чоңоёт. Анан төртүнчүсүн айтсак, эмне дедик? Бакыт. Төртүнчүсү бакыт, бул мындай нерсе бар да, мисалы эмне дедик? Ден соолук, байлык, сүйүү, анан бакыт. Адам бактысын издейт экен да. Бактысы кызык жагы мындай, бир нерсе жакшы көрөсүз да. 7 жаштан 14 жашына чейин адамдын эмнени жакшы көргөнү билинет экен да. Значит, кээ бирге эмне кылганды билбейм, эмнени жакшы көргөнүн билбейм дейт, бирок чында эле бар, ошону изилдеш керек да. Ал мындай болуп калышы мүмкүн да, мисалы бирөөсү айталы, парикмахер болом дейт, туура. Анын атасы эмне дейт? Парикмахер болмокун юрфакка кир дейт да. Кичинесинен башталып, ал ошол ойдон калып кетет. Анан кийин юрфакка кирет, юрфакты бүтүрөт, анан иштеп атканда жаны сыгылат да, мынтип жана иштегиси келбейт, жашоо жаман. Мындайчы, анан бирок парикмахер оюнда жүрө берет да. Анан барып, анан атасынын сөзү угулбай калгандан кийин өзүнүн аябай жаккан нерсени чыгып барып парикмахерге кирет да, мисалы. Ошонун бирөөлөрүнүн чачтарын тарап, мындай жакшы эме болот да. Ошондон бакыт табат. Мисалы мен өзүмдүн мисалы призвание деп коет го, calling. Кыргызчасы кандай коет? Эмне жаккан нерсеңиз укалага. Ошол жаккан нерсеңизди тапсаңыз бул дүйнөдө, ошондо сиз бактылуу болосуз да. Мен муну аябай изилдедим. Эмнеге бир адам ошону жакшы көрөт?
Сиз мисалы эмнеге ушул жашыл светти жакшы көрөсүз? Айта аласызбы? Мен өзүм балалыктарымдан улам го дейм. Мындай айта албайт да, аягында эмне дейсиз? О вкусах не спорят деп коет го, баягындай эме кыла албайсыз да, уже сизден чыкты, уже дальше кете албайт да. Ошого мындай айтканда адамдын бир нерсени жакшы көрүшү да мындай тубаса келгендей болуп калгандай болот экен да, мен ошентип ойлодум. Балким ошо ата энеси болгон үчүн эми канчалык болсо деле адам ичинен чыгат, анан себебин билбей калат да аягындачы. Эмнегедир мен ушуну кылганда мен аябай энергия алам. Мисалы менде коучинг кылганда 7 саат сүйлөймүнбү, мен мындай иштегендей болбойм да. Мага кызык жагы адамдардын өнүккөнү, адамдардын мындай жашоо көз карашы өзгөргөнү, же канча жылдан бери кылбай жүрүп кылып калгандарды даже азыр келсем WhatsApp'тан жазышты бир эже. Ушунча жылдан бери иштейм дейт, бирок эч акча топтой албайм дейт да, мисалчы. Ошол акча топтогонду билбейт да, мисалы анын мектеби жок да. Ошол сыяктуу ошол ден соолук, байлык, сүйүү, бакыт, ошо 4 нерсеңиздерди өнүктүрүшүңүздөр керек да. 4 нерсеге салым кошуңуздар керек, баарына бирдей. Анткени бирөөсүн таштап салсаңыздар кыйынчылык чыгат. Мисалы акча деп жүрүп, анан үйгө внимание бербеген үчүн, балдарга эме кылбаган үчүн ошол жерде чыр-чатактар чыгат. Уже акчасы дагы керек ишке жарабай калат. Анткени ал ошо үй бүлөм деп акча менен жүрөт. Бир эле акча менен үй бүлөгө эме кылбайсыз. Ал жерде сүйүү бар, ал жерде сиз болушуңуз керек. Ал жерде убакыт өткөрүшүңүз керек, ал жерде балдарыңызга, келинчегиңизге же аял киши болсо жолдошуна мындай бир эме тартуулаш керек сыяктуучу. Жакшы бир жашоо. Сиздин айтып турган нерсеңиз барбы? Бакыт жөнүндө ошол бакыт бул кээ бир күтүлгөн нерселердин жыйынтыгы деп койсок болот да. Бир нерсени күткөндө биз баягы чоңдор көбүнчө бир жыйынтыкка, күтүлгөн максатка жеткенде бактылуу болот да, көбүнчөчү. Ушу өздөрүнө белгилүү шарттарды коюп алат. Жаш балдар андай эмес да, мисалы. Туура. Ошол жаатта бакытты ушундай бир коюлган жыйынтыкка жеткенде жаш балдар бизге караганда бактылуураак, туурабы? Туура айтасыз, ал жерде мындай нерсе бар да. Жаш балдар мындай бактылуу болгонду билет да. Анткени ал чынында айтканда биз адамзатыда бактылуулук бар. Төрөлгөндө элечи натурасында, табиятында бар. Биз анан ошол бактылуулукту эме жашоодо чоңойгон сайын башка нерселер менен толтуруп, же мындай бактысыздыкты үйрөнөбүз, мындайча айткандачы. Бактысыздыкты эмнеге үйрөнөбүз? Анткени биз башыбызга өзүнчө бир жашоо кое алабыз да. Эмне коебуз? Шарттарды коебуз. Шарттар коебуз. Мисалы мына үйүм болгондо, машинам болгондо, ушунча акчам болгондо мен бактылуу болом дейбиз. Ошолор болмоюнча бактысыз болуп өзүбүзгө өзүбүз мына бактыбызды камап турабыз да, мындайча. Сен бактылуу болбо азыр дейбиз. Качан үй алганда анан бактылуу бол дейбиз да. Муну өзүбүз кылганбыз. Чынында эле биз аны таштап салсак бактылуу болобуз. Кээ бирки адамдар бар мындай акча чок болсо эле бактылуу, турабы? Аны бирок мындай тиги шарттанып алгандар түшүнбөйт да, аны айтат жок, ал жөн эме кылып атат дейт да. Бирок чынында эле ал бактылуу. Сиз эгер ошо биз жеке өнүгүү боюнча тренинг кылабыз, жеке өнүгүү деген сиз өзүңүз өнүгөсүз да. Ошо денеңизди, сүйүүңүз, ошо бактыңыз, дагы ден соолугуңуз, байлыгыңыз, ошолорго басым жасайсыз. Мисалы мен эгер бүт нерсени мындай башында, мисалы ийгиликтин 80% адамдын ичи, мындай айтканда психологиясы, анан 20% сырткы факторлор. Мисалы акчам жок болсо мен бактылуу эмесмин деп ойлойм, аны менин башымда коем да. Эгер кааласам өзгөртөм. Өзгөчө баягы үй бүлөлүк эмедечи, өнүгүү боюнча мен ушуну таптым. Баягы үй бүлөлүк бакыт боюнча эме эмес экен, акча роль ойнобойт экен. Просто биз ошого шарттанып алган үчүн ушундай болот экен. Ошо анын тамагың жок да, мындай айтканда рызык деп коет го, баягы адам мындай айтканда өлбөйт бир. Анан адам канчалык нерсени жашоодон сураса, ошончо нерсе келет экен да. Ал деген сөз, мисалы сиз келип мага жардам бериңизчи деп мен сизден сурайм да, канча керек дейм, туурабы? Сиз айтасыз, мисалы мага 20 000 сом берип тур десеңиз, мен ошончону эле берем да, туурабы? Сиз ошончо керек болуп атпайбы? Эгер 100 000 десеңиз, анда ойломокмун. Ошон үчүн сиз жашоодо эмнени каалап атасыз, эмнени сурап атасыз, эмнени талап кылып атасыз, ошол нерсе келет. Өнүгүү дагы ошондой да. Бизде WhatsApp'тан суроо келиптир. Суроо. Максат байке, кайрадан угуп жатканыңызга кубанычтабыз. Бала тарбиясы жөнүндө да тренинг болобу? Күйөөм уксун, балага көп көңүл бурбайт, эртең менен чыгып кетип түнү келет. Азыр ошол өнүгүүнү айтып кетейин бир азчы. Көп мага суроолор келген ушундай да. Мисалы азыр айткан эжебизби, карындашыбызбы жолдошуна эме болуп атат да, кандай десем, нааразычылык болуп атат да. Эми караңыз, сиздин өнүгүшүңүз үчүн бир нерсе бар. Аябай маанилүү нерсе. Мен тренингдер көп айтам го. Бир кайрчы турат экен да, мен 2 ая деп коеюн, бул болгон окуя эмес, бирок мен өзүм жөнүндө айтам, бирок 2 ая чындыкта болгон эмес, бирок ошон үчүн түшүнүктүү болуш үчүн. Баратсам жолдо бир кайрчы.
акча сурады. Анан мен дагы эми акча берейин деп кайрчыга 100 сом бердим. 100 сом берсем, 100 сомду карада мен таанып калган окшойт да. Сиз Максат Муктаров эмессизби дейт. Анан ооба десем, коуч эмеспи, тренер эмеспи, уят эмеспи 100 сом бергин. Дагы 100 сом бер дейт да, мындай. Аябай мындай, кандай десем, копол эмеде. Анан мен өзүм тренировка кылам да, анан жиним келбейт, өзүм кармап кетип атам да. Кетип самонтуп колумдан тартат. 100 сом бер дейт да. Анан эмне болду, жиним келип кетти да, берген 100 сомду кайра алып калдым да, анан кайра кете берем. Анан барсам башка бир кайрчы бар экен, анан алда сурады. Мен 100 сом берсем, 100 сомду кармады дагы, аябай сүйүндү да. Ай, чоң рахмат, эч ким берлегиле, азыр барып 5 балама пирожки алып берем деди. Пирожки канча сом? 30 сом дейли. 5 баласына канча кетет? 150 сом. Мен канча бердим? 100 сом. 100 сом. Айтын ичим ачып кетет дагы, эмне кылат да, өзү да жеп алсын, дагы 100 сом берем да. Эми бул ушул кайрчы бизбиз да. Жашоо бизге 100 сом берди. 100 сом деген сөз сиздин азыр эмнеңиз болсо ошонун баары 100 сом. Тагдыр берди да сизге ошончо нерсе. Канча акчаңыз бар, ошол жолдошуңуз, келинчегиңиз азыр эме атпайбы? Балдарымды укпайт, эме атпайбы? Ошол сиздин 100 сомуңуз азыркы суроо боюнча. Эми сиз ошого ыраазы болсоңуз, сүйүнсөңүз, ал нерсеңиз өнүгөт. Жашоодо ошол көрүнбөгөн закон бар. Бир нерсеге сүйүнсөңүз, мындай айтканда ыраазы болсоңуз ошол нерсеңиз өнүгө баштайт. Бир нерсеге нааразы болсоңуз, ал нерсеңиз өнүкпөйт. Биринчи кайрчы сыяктуу, мен 100 сом бердим, бербей кетип аттым да. Анан аябай нааразы болуп, ушундай эмнеге мен жашоом ушундай, мындай десеңиз, ал нерсеңиз да жок болуп калат да. Ал мен жана алып койдум го мынтипчи. Ошол сыяктуу, эгер бир нерсеңиз өнүктүргүңүз келсе, бул отношение болсун, бул акча болсун, бул сүйүү болсун, бул эме болсун, биринчи очередь ошону жазасыз. Мен ушунчай ыраазымын, кубанычтамын, менин ушундай жолдошум бар, же келинчегим бар, же балам бар, же эмнеңизге нааразы болуп атсаңыз да, мисалы акчаңыз жок болсо мен жазам да, мисалы мен ушунча ыраазымын, ушун акчам бар, ушунча акча. Ошол акчама ыраазы болом. Биринчи очередь ошо болгон нерсеңизге 100 сомуңузга ыраазы болосуз. Ыраазы болуш дегенде баягы бизде Кудайга шүгүр деп коет го, шүгүр. Мен мындай байкаганда, карасаңыздар, Кудайга шүгүр деп айткан кишилерди эле сөзү менен айтканы менен бирок ичинде нааразы да. Туурабы? Ал деген сөз баягы эми жаман эмес. Мындай жаман эмес деп койт да, Кудайга шүгүр жаман эмес деген. Жок, сиз аябай сүйүнүңүз да. Өнүктүргүңүз келет абы? Мисалы жолдошу эме да, сиз азыр суроо берген эже, сиз айтышыңыз керек да, сиз аябай мындай ыраазымын деп. Эгер андай кыла албасаңыз, биринчи эмне искусственно деп койт го, баягындай жасалма кыласыз. Анткени бир нерсени жасалма, бизде эле биринчи жазарда мынтип жасалма болот го, же сүйлөгөндө, мисалы сиз биринчи жолу сүйлөй башлаганда эми жасалма болушу мүмкүн, анан барган сайын ал нормага айланат го. Ошол сыяктуу кыла албасаңыз жасалма кыласыз, мындай жасалма сүйүнөсүз да. Сүйүнгөнүңүздө ошол нерсеңиз өнүгө баштайт. Өнүгүүнүн бир техникасы дагы ошол. Бир нерсени өнүктүргүңүз келсе, биринчи очередь ошого ыраазы болосуз. Анан ошого кубанасыз. Мисалы, мен байларды да изилдедим да, анткени мен коучинг кылганда байлардын кантип байыган бир нерсеси, ошо кантип байлык өнүгүп атат, же бизнес өнүгүп атат. Бай кишилер акчаны эме кылбайт экен, аз акча көп акча дебейт экен. Мисалы айталы, аз эле акча келсе деле ошого сүйүнөт экен да. Мен бир туугандар бар, эмелер бар, туугандар бар, анан мен баягы эми клиенттер бар. Айтат да, бир жигитчи, ошентип иштеп аттым эле базарда, анан аябай соода жакшы болду дейт, чөнтөгүмө акча толуп кетти дейт. Анан ошону көргөндө аябай мындай ыйладым дейт да. Аябай кубангандан аябай ыйлаптыр. Бул деген сөз ошон. Анан мен өзүм ойлодум да, мен канчалаган акча алдым, мындай айлыктарым аябай жогору болду, бир бизнестен бир акча түшүп эме болсо, мен ыйлап аптырмын да, ал акчага. Значит, ошон үчүн тиги жигиттин аз акчасы көп, меники анча жок болсо, значит мен ал нерсеге мындай кубанбайт экенмин да. Бирок мен кубанган нерселер өнүгүп кетет. Мисалы, мына коучинг дейли дагы. Мисалы, дүйнөнү кыдыруу деп аябай кызыктым эле, ошол Европа, Америка, анан башка өлкөлөр кыдырып келдим. Ошол эмне кубансам, эмнеме кубансам, ошол нерсе өнүгүп кеткен да. Сиздин барбы ошондой бир кубанган нерсеңиз, өнүккөн нерсеңиз? Менин же өнүкпөгөн нерсе? Мен ошого машыгып эле келатам. Бала тарбиялоо боюнча болсун, ошо коучинг эмесинде болсун, лайф коучинг боюнча үйрөнгөн нерселериңде, мисалы, улам бактылуу болосуң, бактылуу болгон сайын ал нерсени кайра кылгың келет да. Ошол сыяктуу. Жакшы, анда биз угуучулар, көрүүчүлөр болсо, айта турганым, биринчи ошо эмнеңиз өнүктүргүңүз келип атат, ошону жазасыз. Бирок баягы 4 нерсени жазып коюңуз, эмне дагы кайталап коелу. Ден соолук, байлык, сүйүү жана бакыт. Ошол 4 нерсеңизге салым кошуп кетиңиз дайыма. Өнүктүргүңүз келсе, биринчи эмнеңиз болсо, мындай, бирок ал жакшы эмес деп айтпаңыз. Жакшы, жаман бул субъективный нерсе. Субъективный дегенде сиз ошентип ойлойсуз. Эгер сиз өзүңүзгө сүйүүңүз аз болсо, анда элдин жакшысын жакшы, жаман дейсиз да. Ошого сизге
азыр баардык нерсеңиз жакшы. Биз жана караколго барып келе жатканда бир бала, жанакы бала кайсыл жерде иштейт эле? Бир больницада иштейт го, баягы бөйрөктөрү иштебей калган, гемодиализ боюнча. Ошону айтты, мен ал жөнүндө билбейт элем. Анан айткандан кийин айтты да, ошол нерсе аябай маанилүү экен да. Мисалы баягы кандан сууну бөлүп чыгарып, анан ошол нерсесин чыгара албай бөйрөк иштебегендердин жашоосун айтып берди, аппаратты кантип коет эме деди. Мен аябай эме болдум да. Анан мындай мен өзүм ооруп кеттим да, мындай сезим болуп кетти. Ден соолугума уже психологический эме болду. Анан ошондо түшүндүм да, мисалы сиз эмнени жаман дегениңизди дагы мынтип жакшы караңыз. Сиз просто бир нерсе жаман болсо ошого кирип алгансыз да, мынтип өзүңүздү сырттан караңыз да. Ошондой кишилерди караңыз, сырттан кишилерди караңыз. Бул деген сөз эме, ошол боюнча кала бербеңиз. Андай маанилүү эмес. Мисалы мен азыр Кудайга шүгүр жакшы, ден соолугум жакшы, ошон үчүн байлык деп айтпаңыз. Ал ден соолугуңузду дагы өнүктүрүңүз. Спортко барыңыз. Андан тышкары акчам мен ушул акча жетет, элдердин андан да эч акчасы жоктор да бар деп коюшуңуз мүмкүн. Жок, сизге ушул балким мисалы жашоо же тагдыр же Кудай сизге ушундай эме берген, потенциал берген, сиз андан да көп нерсе кыласыз да, чынындачы. Адам баласы. Анан бир нерсеге ишендим, өнүгүү боюнча да. Мен өзүм мисалы айылда төрөлүп, мисалы айылда төрөлүп шаарга келдим, анан чет өлкөгө бардым. Мындай айтканда баягы цивилизациянын эң ылдый жагынан баштадым дейли да, айылдасың да, айылда болсоң мисалы орусча билбейсиң дагы эмне бар. Шаардагы болгон окуялар билбейсиң, анан шаарга келсиң, шаарда өнүгөсүң, анан чет өлкөгө чыгасың, чет өлкөгө чыгып, азыр ушундай өнүгүү келип калдым. Мен ичимде ушундай сезим бар да, мен азыр өзүмдү айтам, мисалы эл аралык коуч, анан дүйнө коучу деген, бул менин максатым, бул нерсе мага кыйын эмес экен да. Организация эмнегенде мисалы мен адамдын ичи менен иштейм, ичи дегенде психологиясы менен иштейм, туурабы. Ал психология Америкада да, америкалыктарда да ошондой, немистерде да ошондой, Кытай, орус, ким, түрк, индус баары бир экен да, адам баласы. Коркуулары бар, максаттары бар, мисалычы. Дагы кандай бар? Сүйүнүчтөрү бар. Ошолор менен иштегенде ошол кишини өзгөртсөм ичин, ал 80% ийгиликке жетет да. Адамдын ичи 80% ийгилик. 20% эле сырткы факторлор, булар ошол. Мен ушул айылдык болуп калдым, акчам жок, аял кишимин, эркек кишимин, менин дипломум жок. Булардын баарын топсоңуз 20%. Эгер сиз эмне калаганыңызды кылсаңыз, ошол нерсеңиз ичиңизден өзгөртөсүз, өнүгүү болот, ошондо сиз каалаган максатыңызга жетесиз. Суроолор бар экен, Жок. Жакшы, сизде кандай бир барбы, балким сизде суроо барбы жашоодон? Диджей. Жок. Чыңгыз мырза, сизде суроолор болсо берсеңиздер болот, WhatsApp аркылуу. Немеде бала тарбиясы жөнүндө да тренинг болобу деген. Ал болот акыркы күн ошо бала тарбия. Жок, эмеде жалпы Бишкекте болот, сөзсүз болот. Мен ошол өнүгүү боюнча мен аябай каалаганым, биздин ошо кыргыз жарандары, кыргызстандыктар каякта болбоңуздар, бул чет өлкөдө жашагандар да бар да. Бул өнүгүү бакыт. Бир нерседе өнүксөңүз, сиз бир гана кандай десем, өнүксөңүз гана бактылуу боло аласыз да. Мисалы жөн эле сурайлы, мисалы кандай болуп атат, баягындай эле же акырын деген сөздөр уже эмне болуп атат, мындай аябай сүйүнүктүү эмес да, акырын кетип атат да өнүгүү, же өнүгүү болбой атат эле. Өнүгүү болбосо адам мындай ылдыйга түшүп кетет да. Ордунда турса дагы башкалар өтүп кетет. Же мисалы ордунда тура албайт, мисалы ордунда турган киши барган сайын деградация болот да. Анткени бала, мисалы адам жаратылгандан баштап мындай чоңоюп атат да, барган сайын чоңойот, барган сайын өнүгөт, бир нерсе үйрөнөт, анан акча көбөйтөт. Уже дүйнөнү кыдырып, дүйнө бүтүп калгандан кийин уже Марска учабыз жакында, буюрса Элон Маск эме кылып калса, ракетаны оңдоп калса. Азыр жарнамалык турмак бар экен, ошого көңүл буруп анан кайра уланталы. Марал үналгысында жарнама. Жалпы журтка жарыя Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Алып Туткучев жетектеген эл ырчысы эстебес тобу Катын калп айтпайт, каңыр ушулат. аттуу концерттин элдин суроосу боюнча кайрадан тартуулайт. Калемпир кошуп мурчайткан, Гүлбөстүн тишин ырсайткан, мындай концертке келбегендер арманда. Концерт 18 январда Улуттук филармониянын чоң залында 18:00 башталат. Билет баасы 499 сом 50 тыйын. Байланыш телефону 0703 91 00 08.
06 номерлер аркылуу сурасаңыздар болот, же болбосо WhatsApp'тан 0709 68 06 06 номер аркылуу сурасаңыздар болот. Улан таланда өнүгүү боюнча мисалы мага көп кайрылгандар үй бүлөлүк боюнча кайрылат да, анан ошол жашоосун эмнеге өнүктүрөм, мен башкача болом, мен ошо азыр башкача киши болом дейт да. Анан ошол башкача киши болом дегенде бир жерде аябай мындай биздин үйрөткөн техникалардын бирөөсү бар го. Бир ошол жазуучу, америкалык жазуучу кызына бир кат таштап кеткен, үйлөрүнүн астында катында мындай маанилүү нерсе жазып кеткен. Ошо атасы жазган нерсеси мындай экен. Англисчеси if you understand something that I'm gonna tell you, your life will change instantly. Баягы эгер бир нерсе ушуну жакшы түшүнсөң дейт, ошол түшүнүктү жашооң заматта өзгөрөт дейт да. Эмне десе англисчеси nobody owes you anything. Мисалы, эч ким мага бир нерсе кылып бергенге милдеттүү эмес. Ушул техника сиздердин жашооңуздарга өнүгүүгө аябай жардам берет. Бул мага аябай жардам берди. Үй бүлөлүк бактыма жардам берди, бул жумушума жардам берди. Деги эле мен мындай настроением жакшы болуп жүргөнгө, өнүккөнгө бул эң түрткү болгон болду да. Мисалы, буну түшүндүрүп кетпейсизби? Мисалы, эч ким мага бир нерсе кылып бергенге мажбур эмес, Чыңгыз мырза. Кантип түшүнсөңүз болот? Муну биринчи эле айтканда адамдар жана туура эмес ойлоп алышы мүмкүн, анткени эркектер көбүнчө дайым эле тренингтерде биринчи айтканда толук түшүнбөй туруп, толук түшүндүргөнчө эле реакция берет. Ал жерде эмне болот? Биз өзүбүз тамак жасап жеп калабыз деген сыяктуу эмелерди айтып калышат да. Ал жердеги эме сиздин оюңузда эле, сиздин башыңызда эле ошол нерсени кабыл аласыз. Ал сиз мамиле кылып жүргөн адамдар мурдагыдай эле мамилесин уланта берет. Сиз аны болгону оюңузда ал негизи кылып бергенге мажбур эмес да деген нерсени башыңызда психологиялык жактан эле алып жүрөсүз да. Ошондо сизге мындайча айтканда ал сюрприз боло баштайт да. Бир нерсени сиз күтүлбөгөн нерсе го, сюрприз деген нерсе. Сиз ал нерсени күткөн тамак жасаганды күтпөйсүз, оюңуздачы. Оюңузда күтпөйсүз, ал тамак жасап койсо, сюрприз деп аял жакшы. Сиз оюңузда күтпөсөңүз деле ал өз жасабай койбойт да. Ал өзүнүн кадимки күнүмдүк жумушун кылып жүргөн кыла берет. Келгениңизде тамак болот же болбойт деп ойлобой эле мындай күтпөй эле келсеңиз, болуп калса сизге сюрприз болот, мисалычы. Болбой калса да жиниңиз келбейт. Болбой калса, алыс деле күткөн эмессиз. Жиниңиз келбейт. Айта күтүп келсеңиз, сиз бирөө милдеттүү, тиги милдеттүү деп жашооңузду жашасаңыз, анда кыйынчылык болот. Ушуну бир аз мындай чечимлеп келсек, эч ким мага бир нерсе кылып бергенге милдеттүү эмес, мажбур эмес, милдеттүү эмес. Бул деген сөз менин келинчегим мага тамак жасаганга милдеттүү эмес деп өзүм алам башыма, мисалычы. Анан балам мени сүйгөнгө милдеттүү эмес. Өкмөт мага паспорт бергенге милдеттүү эмес. Ушу милдеттүү эмести башымда алганда, башында жүрсө, менин жашоом оңолот да, аябай бактылуу болом. Алар сиз азыр мында аргумент болушу мүмкүн да, өкмөт милдеттүү да эме кылганга. Жок, ал милдеттүү, андай дешиңиз мүмкүн. Бирок сиз башыңызга алсаңыз, эгер өнүккүңүз келтабы, бактылуу жашагыңыз келтабы, бир нерседен мындай чоң нерсе кылгыңыз келтабы. Мисалы шарттан алдык дейли, радиого келдик, радио жабык дейли. Анан биз жинибиз келет тура, бирок радио биз үчүн ачканга милдеттүү эмес да. Калса жаап коет, биздин эмебиз жок мисалы да. Ошондой болсо мен настроением бузулуп кайра үйгө кетип калам. А эгер мисалы милдетсем, неге ачылбайт, булар айткан го, тигиндей го деп сөз берген ошо. Бул нерсе мисалы болбош керек деп атасыз да, бирок сиз башка бирөөнү контрол кылбайсыз да. Ошо сиз өзүңүздү контрол кыласыз да. Өзүңүздү контрол кылыш үчүн, өнүгүшүңүз үчүн, бактылуу, бай болуш үчүн сиз бул техниканы колдосоңуз сизге аябай жардам берет. Тренингде көп киши ошондой эме кылат, бунун өзү багы өздүк өнүгүү деп атпайсызбы, саморазвитие. Ал жерде башка бирөөнү өнүктүрө албайбыз. Биринчи өзүбүз өнүгөбүз. Өзүбүздүн көз карашыбыз өзгөрүп, башкаларга реакциябыз өзгөргөндүгү үчүн мындай башкалар өзгөрөт. Бактылуу болобуз. Башкалардан өзгөргөндөй көрүнүп калат бизге мындайча айтканда. Мисалы кар жакшыбы, жаманбы сизге? Мага нейтралдуу. Кээ бирге жаман көрөт да, кар суук дейт да, мисалы биздин суроо бар экен, суроо эметип коелу. Саламатсыздарбы? Максат байке, Чыңгыз байке дейт. Бишкекте тренинг качан болот? Бир ишти аткарам деп баштайм, бирок 1-2 күндөн кийин кайра таштап коем. Эркти күчтөндүрүү үчүн эмне кылыш керек? Эркти күчтөндүрүп өнүгүш керек да, бактылуу болуш керек да, туура ошого байлайлы да мындайча. Бир нерсени баштап, анан таштап салган нерсе бул адамда мотивация менен баштайт да. Бир нерсе кызат да, конечный итогдо караганда бактылуу бай, өнүккөнүн көрөт, акчасы бар эме, анан баштайт. Жолдо баратканда анан
бул эмоция менен баштады да. Анан адамда эмоция баягындай аябай кубаныч дейли, аябай кайгы дейли, бул көп жашабайт да. 1 күн, 2 күн, 3 күндөн кийин ал нерсенин эмеси таасир калбай калат. Сиз эгер ошондо баштагандан кийин биринчи ойлогонсуз да, ушул болот деп, анан уктагандан кийин 1 күн уктагандан 40% кетет, андан кийин дагы 40%, 3 күндөн кийин уже нерсеңиз сизге таасир бербей калат. Ошого кантип башташ керек? Биринчи очередь мен баардык элдерге айтам, ошо өзгөчө эме, адам өзүнүн эмесин таап алыш керек да. Кандай десем, жаккан нерсени, бул мындай узун мөөнөттөгү нерсечи, мындай эмнени жакшы көрсө ошону иш кылышыңыз керек да. Бирок мисалы мен коучингге өтүш үчүн канча убакыт өттү да, мисалычы, анткени бат өтүп кете албай калдым да. Ошол сыяктуу сиз бирок аягында ошого өтүшүңүз керек. Бир, эгер узун мөөнөт болсо, жөнөкөй жумуш болсо, кичинекей нерсе, привычкалар болот. Мисалы эртең менен 5те турам дейт, туурабы? Ошо бирдемкени баштайм дегенде эртең менен 5те турам дейт. Анан байлар 5те турат экен дагы. Мындай, эртең менен турса жакшы болот экен деп бир себеби болот да ал кишинин. Анткени ошону менен баштап атпайбы? Бирок ал анда привычкасында жок да. Биринчи аны баштаардан мурда өзүнө эмне үчүн деген суроого жооп берсе, ошону кылып кете берет. Азыр сиз баштаганда эмне үчүнгө жооп берип аябай кубанып баштадыңыз, анан баргандан кийин ошо эмне үчүңүздүн жообу слабый да, мындай элдики болушу мүмкүн. Именно сиздики эмес да. Күчтүү эмес. Күчтүү эмес. Мындай адамды мисалы коучинг мен ичимден чыккан үчүн эмне үчүн коучинг кылам дегенге мен мисалы ушундан бактылуу болдум да. Кылган сайын бактылуу болгон сайын бул кете берет да. Эгер мисалы мен эмне үчүн кылам дегенге жообум болбосо, же мындай мисалы айтам да, суроо беришет да, англисче үйрөнө албай атам, мындай болуп атат, кантип үйрөнөбүз дейт да. Анан биринчи сурайм да, англисче сизге эмне үчүн керек? Эгер сиздин жообуңуз элдер эмне дейли? Эми Үйрөнүш керек да, англисче дүйнө тили да, тигиндей десеңиз бул мындай күчсүз. Бирок бир максатыңыз болсо, мисалы бир американский компания бар, ошол английскийди тапшырсаң же сүйлөй алсаң, ишке алат экен, айлыгың ушунча десе, $2000 десе, сиз эмне кыласыз? Күчтүү бир себебиңиз болот да. Ошондо сиз анда таштабайсыз. Ошого сиз биринчи эмне үчүңүзгө жооп берсеңиз, аны таштабайсыз. Же ошону кыласыз, же мындай кылалы. Азыр биз студияга келдик, сиздер угуп атасыздар, туурабы? Анан ушул нерсеге сиздер эмне үчүн ушундай кылам, эмне үчүн ушул радиону угам, же мен эмне үчүн радиого келем дегенге жооп берген нерсе болгон үчүн, ушул жоо болгон үчүн ошол нерсени кыласыз. Сиз эгер бир нерсени кыла албай жатсаңыз, значит эмне үчүнгүзгө жообуңуз жок да. Же күчтүү эмес. Күчтүү эмес, же сразу элинде. Ошон үчүн сиз биринчи очередь эмне үчүндү аябай издеңиз. 1-2 жообуңду табыңыз, ошол сиздики болсо, аябай күчтүү болсо, ал нерсени таштабайсыз. Дагы бир суроосуна жооп. Тренинг боюнча эмеге мен WhatsApp номериме жазып койсоңуздар болот, мен жооп берип коем. Же Instagramдан карап турсаңыздар болот. Бишкекте качан тренинг болот деп сурап атпайбы? 0770 521 321 номерине тренинг боюнча сурасаңыздар болот. Ал эми дагы бир суроо бар экен. Кандайсыңар Максат байке, акча кантип топтосо болот? Эч эле акча топтой албайм, соода менен иштейм дейт. Азыр да жолу келсем ошентип. Жана айтып кеткендей, бул нерсени сиз эмес эч ким билбейт да, мындайчы, мындай көп киши билбейт акча топтогон, акча эмне, кантип топтош керек дегендичи. Биринчиден мен өзүмдө ушундай эмем бар эле да. Менде акча турбайт эле, мен корото өйрөтөм, бирөөгө келсе берип коем, ушундай баягы акча топтоо деген нерсе жок да. Эми акча топтоо өзгөчө нерсе да, акча топтоо. Бунун бизнес тренингде да айтат, мен көбүнчө бизнес тренинг кылбайм, бирок баягы жекече эме кылганда бизнес тренинг кылам. Анткени мен көбүнчө жашоого машыктыруу боюнча эме кылам, ошонун ичинде бизнес тренинг ичине кирип кетет да. Ал бизнес тренинг же баягы бизнес жашоонун бир бөлүгү да. Эми баягы биз байлык деп атпайбызбы, ошо частта, биз мисалы ал жерде ден соолук, байлык, анан сүйүү, бакыт кылып атпайбызбы, өзгөчө ошолорду эме кылабыз, адамдын психологиясы. Сиз эми акча топтош үчүн көбүнчө эме элдер эмне кылат, кантип акча топ, жөнөкөй элдердин айткан нерсе, биринчи сиз максат коесуз да. Мисалы үй алам дедиңиз, үйгө эме алдыңыз, 30% төлөп койсоңуз, уже сизди аны сурайт. Эгер ушундай техникалар колдонсоңуз, мен ошондой кылат элем да. Мисалы бир нерсени алып койдуңуз, үйдү алгандан кийин анын айлык төлөмү бар да, туурабы? Ошону эмне кыласыз? Сиз ошону мажбур бересиз да, уже сиздин эмеңиз жок да, уже мен топтоймбу деп, мындай өзүңүз каалооңуз жок. Сиз уже өзүңүздү баягындай акча топтой албагандар, баягы дисциплинасы жок, эрки жоктор, ошол өзүнү башка бирөөгө байлап коет да. Башка бирөө түртүп турат. Мисалы Кытай, мен Чикагода жүргөм да, студент болуп, анан таксиге да иштегенбиз. Анан балдар бар эле. Мисалы бир бала болот, үй алам дейт да. Анан 20 000 сомго үй алам деп апасы сүйлөшүп коет, эме кылып коет. Анан ал бала 3 ай иштейт. Эмне кылыш керек эле? Үй алыш керек эле. Калган балдар эмне кылат? Бирөөдөн карызы болсо иштеп туруп төлөп коет дагы, анан жөн иштеп жүрөт да, мындай курсагына, мындай тамагына чыгарыпчы. Бул деген сөз ошо сиз бир проектке киришиңиз керек да. Акча топтойм деп атпайсызбы? Ошондой же мындай эмне үчүн
акча топтоңуз керек, ошону билип биринчи алыш билип алыш керек да, эмне үчүн акча топтойсуз? Сиз просто байлык болуш керек, мындай байышым керек, бирдемке кылыш керек, мындай сизде конкретный нерсе жок да, ичиңизде бирдемке турат, бирок аныктай албайсыз. Мында орусчада мындай ясность это сила дейт да, the word is clarity is a power. Ясность эсла мындай ясность деген эмне болуп калат ушунда, мындай ачыктык, мындай түшүнөсүз да, айкындык. Бир нерсени түшүнсөңүз, ошол күч, ошону кыласыз. Сиз азыр эмне үчүн акча топтогонуңузга да мындай күчтүү жооп жок. жооп жок, анан билбейсиз да, жөнүнө байыш керек, үй алыш керек деп атасыз. Мисалы, кайсы үйдү аласыз, канча сом болуш керек, качан аласыз, ким менен сүйлөшөсүз, ошону сүйлөшүңүз. Анан ошолор сүйлөшүп, же мага канча акча керек деп жазыңыз, мисалычы. Мисалы, соода менен иштейт экенсиз, туурабы? Сиз мисалы соода менен иштеп атасыз. Соодада мындай нерсе бар да, соодага келгендерчи баягы акчасын чыгарып эле кайра салып да оборот болуп акчасын немесин берет. Сиз мында суммаларды түшүнүңүз да, мисалы 10 000 доллар эмне? Мен мурда мисалы коучингге баштаганда деги эле жашоомдо мындай көзүм жумганда 100 000 доллар көрүнбөйт эле да магачы. А кээ бирки балдар бар, цифралар менен иштейт да, мындай бирдемке айтсаң эле калькулятор алат да, ушунча 30% мындай экен, мындай только мындай. Сиз санды жакшы билесиз, ошону билиңиз. Соода менен иштесеңиз канча билесиз, эми ошо байлыгыңыздын канча акча каалаганыңызды көзүңүз жумганда мындай көрө аласызбы, элестете аласызбы, мисалычы? Эме бар экен, телефон чалып бар экен. Алло. Алло. Саламатсызбы, угуп жатабыз. Алло, саламатсыздар. Мен Караколдон чалып аттым эле. Биз эле кече 2 күн мурда Караколдо. Максат аке менен кандай байланышып эметсек болот деп ойлоп аттым эле. Менин уулум бутуп аспайт да. Тимени компьютерде окутуп койгом. Коляскада отурат. Азыр эми соцзащита аркылуу программирование окуп атат эми. Баягы мен оку кийин сага керек болот деп эле ошентип эле атам, анан бирок өзүмдү мындай деле аябай деле мындай желаниясы жок да, ошого кандай бир шыктандыруу берип, өзү менен байланышып сүйлөшсөңүз, консультация берсеңиз жакшы болот эле. Английский үйрөн десем эле такыр эле эметпейт да, желаниясы жок да. Түшүнүктүү. Кандай байланыштап болот биз? Телефон айтып коесузбу? Номеримди берейин, WhatsApp'tan жазып коюңуз, жана Караколдон байланышканмын деп, 0770 521 321. Балаңыз канча жашта? 521 321. 521. 521. Балам 24 чыгат мына бул эмеде. Январда. Ал качан кичинесинен бери ушундай болду эле? Кичинесинен бери эле баспай калган. Азыр сиздин эң жакшыларыңыз, сиз аны ойлоп атасыз да, туурабы? Биринчиден мындай кылыңыз, балаңызга мындай жөнөкөй эле отношение кылыңыз, андай аны переживать этип эме кылмаңыз, коркпоңуз, балаңызда көп нерсе чыгат. Анткени азыркы жашоодо ал өзү кызыгыш керек да, сиздин оюңузча технология, IT деп тил үйрөнүп болуп атат да, туурабы? Балаңыздын өзүнүн кызыккан нерсеси бар да. Ал ошол нерсенен аябай успешный болот. Сиз эгер мисалы биздин деле ата энебиз эмнени окуйсуң десе юрфакты оку деп эме кылат да, баары инфакты оку, юрфакты оку деп киргизип коет да, анан аягында эмне кылабыз? Барып же базарда иштейбиз, же бирдемке кылабыз, башка иш кылабыз да. Ошого сиз мындай коркпоңуз, сиз мындай жашоодо эми тагдыр да, туурабы? Бирок сизде ушул нерсеңиз менен сизге көп ийгиликке жетесиз. Балаңыз жетет. Сиз бактылуу болгонду үйрөнүңүз. Сиз баягы кандай десем, баягы мүмкүнчүлүктөрү чектелген киши бул эме эмес да, кандай десем, бир жашоонун аягы эмес, ал жөнүндө психологический нерсе болот. Балаңыз каласа аябай бактылуу болот. Ал так эле өзү бактылуу болгонду билет. Бирок сиз ага жөнөкөй киши мындай отношение кылсаңыз, там мүмкүнчүлүгү чектелүүдө мындай деп жөнөкөй эле адам катары отношение кылыңыз сиз ал кишигечи. Ал балаңызга. Ошондой эле отношение кылам, анан жанагыны үйрөнүп алсын деп атам, сага керек болот. Сиз ошо сиз айтасыз, керек болот деп атасыз да. Сиз мисалы адамга жакпаган нерсе, мисалы азыр сизге кайсы тамак жакпайт? Барбы? Жакпаган тамагыңыз барбы? Кафеге алып барам сизди, аябай сыйлайм. Бул жакшы да, мен жакшы көрөм да ал тамактычы. Анан Кытайдын тамагын берип атам сизгечи. Анан берсем сиз жей албайсыз. Же бул сага жакшы, ден соолугуңа мындай эме витаминдер келет, андай десем сизге жакпаган жей албайсыз да. Бирок өзүңүздүн жаккан тамагыңыз бар, туурабы? Ошол сыяктуу сиз бир аны өзүнүн ордуна коюңуз, өзүнүн эркине коюңуз. Сиз аны коркпоңуз. Сиз азыркы кылып аткан нерсеңиз менен өнүгүү болгон жок да, туурабы? Каалап айтат, мындай кылсам тигиндей болот депчи. Өзүнө тек коюңуз. Жашы 20да бул психологически мындай чоң эле киши да, сиз азыр аны өзүнүн решениесине кылыңыз. Ал эмне кааласа ошого жардам бериңиз, болду. Эмне кааласа, коркпоңуз. Мисалы айталы, башка эле бир оюнду ойнойм дейт, мисалы сиздин оюңузча оюн ойносо акча таба алабы, же ага керек болобу, керек жок, андай ойлобоңуз. Ал киши өзү билет жолун, жашоосунучу.
Анан Кудай деле анын ичине ошо жакшы көргөн нерсесин Кудай койгон да. Мен ошентип ишене баштадым. Анткени себеби жок да, аягында мен ушуну жакшы көрөм дейт да. Же азыр балаңыз жакшы көрбөйт дейт. Биле албайбыз да, сиз эмнени жакшы көрүп, эмнени жакшы көрбөгөнүңүз биз жактан чыкпайт да, мындай адам ичинен өзүнөн чыгат да. Ошону табыңыз, ошого поддержка кылыңыз, мисалычы, эмнени жакшы көрөт, сураңыз өзүнөнчү. Эчтеке жакшы көрбөсүн, эчтеке кылбасын, ал деле боло берсин. Мындай бир аз убакыт өткөндөн кийин аны адам баласы өзү кыла баштайт да. Сиз маны настаивать эткениңизде алга мындай тескери эме болуп калат да, анан баягындай ичиндеги каалабастык сезимдери өсүп кетет да. Сиз ошону өстүрбөшүңүз керек да. Анан өзгөчө сүйлөшөбүз буюрса, эгер эме деталдуу болсо эмеден номерди WhatsApp'тан жазып койсоңуз, кенен кезде сүйлөшө турган маселелер болсо. Рахмат чалганыңыз үчүн. Алло. Телефон чалуулар бар экен. Алло, саламатсыз, угутабыз. Алло. Угутабыз, айтыңыз. Алло, ассаламу алейкум. Алейкум салам. Кутмандуу күнүңүздөр менен. Рахмат сизге да. Нарындан чыгып жатам, атым Кубаныч. Аябай жакшы талкуу болуп атат да. Жанагы сөзүңүз жакшы экен, англисче айтканча. Эч ким сага милдеттүү эмес бирдеме кылып бериш дегенчи. Ошол сөз эле аябай терең ойлонгондо жетиштүү экен да. Мен аябай баа берип калдым. Чынын айтышым керек, мен мындай сөздү өмүрүмдө биринчи жолу уктум, мен 50ден ашкан кишимин да. Кубанычтабыз. Анан мен бир мындай оюм менен пикирим бар да. Адамды 14, 15, 16 жаштан өткөндөн кийин улан кыздарды тарбиялаш өтө кыйын болуп калат экен. Анан биз переходный возраст дей беребиз да. Анан чындыкта эле ошондой экен. 20 жаштан кийин вообще моюн бербей калат экен. Ал өзү билгенин кылып калат экен. Чын, мен өзүм окудум университетте, мен Америкага барып окуп келдим, анан тренингтерде окудум, мен өзүм билем. Атасынын энесинин тилин укпайт экен. Кичинекей балдар болсо, алардын психологиясы менен тарбиялаш керек экен да. 40-50дөгү киши деле 60-дагы киши деле мындай сабатсыз адамдар болуп барат да. Мисалы мектепте эле бүтүп калган 3-4 класста эчтеке да окуган эмес, мындай тиричилик эле кылып, аларга акыл айтсаң оготер жаман көрөт экен да. Алар менин пикирим жанагы эле англисче айткан сөзүңүз чакты. Адам өзү эле аракет кылып ички дүйнөсүн өзү тарбиялаш керек экен. Рахмат. Туура айтасыз. Караңыз, азыр сизге чоң рахмат. Биринчиден мындай жашыңыз ушул жакта нарындан чалытасыз. Мындай ешкандай бир шаардан, бир өнүккөн өлкөдөн эмес. Бирок ушунчалык эмне кылдыңыз, сиз азыр бизге чоң нерсе эме кылдыңыз да, баягы угуучуларга дагы кайсыл жакта болобуз, сиз азыр ойлонуп ошону түшүндүңүз да, жашооңузга колдоносуз. Бул айылда болосузбу, Америкада жашайсызбы, каякта болсоңуз, бул нерсени үйрөнсөңүз болот экен. Чалганыңыз үчүн чоң рахмат. Акыркы суроо менен жыйынтыктайлы. Ассаламу алейкум. Сиз менен кантип байланышсак болот? Мен бизнес менен алектенип жүрөм, бирок алдыга жылбай атат. Кандай совет берет элеңиз дейт. Менде азыр ошо клиенттер бар, ошо бизнес кылам же жумушчу болуп иштеп жүрүп, анан бизнеске өтүп кетти да. Бир бала жөнөкөй эле айлыкка иштеп туруп, азыр 5 акча булактарын таап, мындай бизнес ачып, ошол жактан акча келтирет дейт да. Бизнес жылбай калса, сиз ошол жылбай калганда сизге бир информация жетишпейт да. Бир нерсени кыла бергениңизден кийин ошол жерде токтойт да бул нерсечи. Анан сиз башка нерсени карап көрүшүңүз керек. Анан телефондорго жазыңыз, келсе. WhatsApp'тан жазып койсоңуздар 0770 521 321 ошол номерлер аркылуу дагы кийин байланышсаңыздар болот. Ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт соңуна жетти. Бир жыйынтык сөз айтып коелу анда. Бүгүнкү темабыз өнүгүү бакыт деп айттык. Өнүксөңүз бактылуу болосуз. Ошон үчүн сиз жана 4 тармакта ден соолук, байлык, сүйүү, бакыт ушул тармактарга сиз инвестиция кылышыңыз керек. Ушул баарын бирдей өнүктүрүп кетиш керек да ошол нерсени. Чоң рахмат сиздердин укканыңыздар үчүн. Эртең ушул эле 08:05-те угушканча. Кулактан кирген, жүрөккө сиңген. Радио Марал. Радио Марал. Адам үчүн эң кыйыны күн сайын адам болуу. Чыңгыз Айтматов.